Ассалаумалейкум туғандар, біз азыр Астанадабыз. Бұл Қазақстанның Бабыр қаласы 5-ші дүниелік көчмөндөр ойындарының борбору. Артында тұрған бұл Астана арена, белгілі Астана командасы ойнаған арена. Бирок бүгін ушул аренада дүниелік көчмөндөр ойындарының ачылыш аземи болот. Азыр карасаңыздар, биякта дүниеден келген бүт көчмөндөрдүн баары чогулуп, парадка даярданат. Булар деген спортчулар. Біз болсо башка фоттон киребиз. Өзгөчөлүгү мындай экен. Медиа болосуңбу, көрмөн болосуң, балекет болосуңбу, баары бир билет аш керек экенсиң. Ошондой бир кызыгы бар экен. Көрө элем, кире алабызбы же кире албайбызбы? Билет жок бирок. Негизи мындай карасаңарчы, мындай өзгөчө мамлекеттерде биздер көчмөндө билгенде мына Казак, Кыргыз, ошол Венгрия, макул, Венгрияны билебиз, бирок биякта карасаңыз мынакей Исландия жүрөт, Италия, Индия, Греция. Бул каяктын желеги билбейт экенмин даже. Демек, мындай терең аскандай мен ушу Айзат Бек айткандай, баарыбыз көчмөнбүз. Баарыбыз көчмөндөн тараганбыз. Так что чыныгы Олимп ойындары, чыныгы дүйнөлүк ойындар бул көчмөндөр ойындар деп билсек болот экен да. Бирок чыныгы көчмөндөр деп биз эми монголдорду билебиз. Сори, конечно. Монголдор билебиз, эми эң чоң ошол делегациялардын бири ошо Монголиядан келген. Кийимдерин көрөсөңөр, Олимпиадада билесиңер да, кийимдерин баарыбыз талкалап отук. Бакта эле ошондой экен, карасаңар. Чыныгы ошо Монголиянын чөлүнөн келгендей биздин баатырлар окшойт. Кореяда бир гана кей-поп эмес, Кореяда көчмөндөр бар экен. Мынакей. Булар эң өзгөчө кийим ушулардыкы, анан кийин Монголияга окшойт деп ойлоп койдум да. Башкалардыкы мындай бирдей экен. Бирок азыр мынакей эң чоң делегациянын бири турат. Бул Кыргызстандын курама команда окшойт. Же бул Россия. А извините, вы откуда вообще? А, Словакия? Классно. Негизи ушундай спорттук иш-чараларда эки элдин достугу, негизи эле ошол эл аралык достук аябай бекемделет. Спорт деген бул деген ошол билимдиктин пропагандасы болуп атпайбы? Анан ушул пропаганданы негизи спортчулар гана эмес, ошол көрмөндөр кылат да. Ошол нерсенин эң чоң мисалы Казак Кыргыз бир туугандыгын, Кыргыз ошол ынтымагын бекемдеп ушундай жөнөкөй эле нерсе болсо бекемдеп. Алтайдын ар жагынан келген караганын кимге дару. Кайсыл көчмөндөр оюндары эми Америкасы өтсүн деп коесуң. Америка курама командасы. Булар дагы ошо көкпар боюнча катышат экен мелдешке. Эгерде эртең алар жеңсе, уже бүрсү күнү ойнойт экен казактар ойнойт экен. Негизи күчтүү команда келди, казактар күчтүү негизи. А бул Угандадан экөө келиптир. Америка. Бирок USA'нын беттери USA эмес болот. Беттер боло бирок. Let's how draw деген. Марат болот, кире албайсыңар деп. Бүт көрөлү. Бейджик болсо дагы киргизбейт дейт. Байкай элем. Жок, болмойт. Эмнеге? Кызыл жан. Мынау келмейт аккредитация. Аккредитация өткөн жоксуз. Өткөнбүз да бул эмне? Жок, Астана арена өтпедиңиз. Мактырбай бүт барында деп. Ол ин деп. Вот ол. Бүт жакта медиа центр везде стоит. Мына жерин айналдырабыз. Каза ол деп турат. Жок, алар деген алалбы? Бул Астана арена эмес. Астана арена ол башка эмес. Ал кайсы ана? Астана, мына Астана. Аса деп койсо башка жака кире албаймын да. Аса десе мына жерге кире аласыз. Ол десе бәріне кире аласыз. Баары болуп атпайбы, бияк баары эмес. Кире албайсыз демек, билбейм, мындайды мен көргөн эмесмин. Биздин көчмөндөр оюндарында аккредитация өтөсүң. Медиа зона коюп берет сага, барасың, киресиң, алып барасың, жазасың, журналисттин ишин кыласың. Бияктан аккредитация алсаң дагы бирдеке кылыш керек экен да. Негизи көйгөй башынан эле баштаган, ошо биз тартып атканда айтпадым белем.
бизди по идее трансфер болот деген, муну өткөзөлү. Трансфер болот деген аэропорттон аккредитацион центрге. Айка дагы бизди өзүңөр барла деп коюшту, өзүбүз келдик. Келсек, бирок жазап беришти, аккредитацион үчүн жазап беришти. Сүйүндүк, ана жакшы, буюрса кире эткенбизсе кире албайт экенбиз. Бул чоң көйгөй. Анан кийин биз биякта жалгыз эмеспиз. Анткени бизден журналисттер толтура. Ошол эле биздин мамлекеттик, национальный, улуттук каналдын журналисттери да кире албай калды. Ал эмес, биздин департаменттин пресс-секретари да кире албай калды. Федерацияда иштегендер да кире албай калды. Азыр аренада билеттер бар эле адамдар бар экен. Демек, булар максимально ушул акча табалы деп сатыптыр. То есть журналисттер, кайсы журналисттер кирди билбейм. Например, Америкадан келген, Италиядан келгендер бияка келип алып түшүнбөй атат да, эмне кылабыз деп. Алар кантип кирет? Мындай бир кызда эле туура эмес иш болуп калгандай да. Бизде чын айтканда көрүнүш болгон эмес такыр. Азыр биз ошол этногородок жана анын жанында жайгашкан ошол Казанат ат майданына келдик. Бүгүн өтө маанилүү күн, анткени эң эле кызыктуу болгон көкпар менен көкбөрү боюнча мелдештер башталат. Азыр Казакстан жаксынан ойноп тур. Мен ойлойм, азыр барып көрөбүз. Анан кийин Кыргызстан, Монголия беттеши өтө кызыктуу болот. Бейжик көрсөтүүнү бизде айтты бизгечи азыр. Кечирип айткам, бирок билбейм. Бул жерде ошо биздин Көкбөрү Федерациясынын калыстары турат. Калыстары биякта азыр көкпар болуп атат. Бирок ошо биздин калыстардан сурап көрөлү. Негизи даярдык кандай болду? Калыстар кандай даярдык өтүп, окуу машыгуу жыйыны бар го спортсмендер. Булар эле бар да ошондой. Эсен ага кандай болот негизи уюштуруу жагы, оюндар бир ойун өттү. Бир ойун өттү, уюштурган жагы жакшы. Бизди да жакшы жайгаштырды. Жатакана тозуп алганы баары жакшы экен. Жаңы ойун башталды го. Калганын эми көрөбүз да. Биздин калыстар чисто көкбөрүнө карайт да. Булар өздөрү карап атабы көкпарды ошондо? Жер улакта. Бизге Кыргызстандан 6 калыс, Далан судья менен 7 калыс келдик. Казактан 2 судья кошту, 2 калыс кошту. Ошо менен 9 ошо көкбөрдү өтсөбүз. Жер улакка демек тиешеги жок биздикилердин калыстардын. Экөө кошулду. Экөө кошулду биздикинен. Кыргызстанда. Кимдер кошулду ошондо? Мусаев Урмат, Молдокулов Темир экөө жер улакка кошулду. Жаштарыраактар кичине. Экөөм келип окуп кеткен, келип бияка келип окуп, правиласын үйрөнүп баары. Балдар ушул жер улактын эрежелерин жакшы көрүп калыштыбы, ошо үйрөттүңүздөр да, түшүндүрдүңүздөр да. Баары үйрөндү, баарын. Көрөрмөндөр буюрса жакшы бар. Рахматчы. Калганын алдын оюн көрсөттүм. Негизи ипподромдо көрсөткөл дедик. Өзү чоң экен, чынында аябай чоң экен. Биякта ошо ат чабыш, анан гладкий скачки, бүт ошол түрлөрү бар да, ат чабыштын. Ошонун баарын аякташкандай. Жери дагы туура экен, отделкасы, тагы көрдүңүздөр, ортодо дагы чөптөн жасалган бар экен. Жерлери. Анан биякта конкурга аттарды жөн эле жетелегенге жерлер. Анан кийин эми бул жерде биздин турат, Тайгазында турат, бирок азыр жер улак болот. Кичине алысыраак экен балким. Көргөнгө кичине ыңгайсыз экен, ылдырак болсо, бирок өйдөрүп чыксаң, в принципе, ыңгайлуу, нормально көрсө болот экен да муну. Бирок ушул оюн талаасында Тайгазан жок болсо, кадимкидей бир кыздай болот экенсиң да, эмне бирдеке жетпегендей болчу, бирок жер улак ушундай. Аки биринчи ойун бизде Монголия менен азыр. Монголиянын курама командасы. Ийгиликтер болсун. Амин. Алейкум салам. Ийгиликтер болсун. Аки биринчи бетеш ушул Монголия менен кийимдер сары экен. Биздикилер тагынан чыгат ошойчу. Эргал биринчи ойун Монголия менен буюрса кандай даярдык болду, анан кийин тактика кандай ойлоп Монголия? Бул Монголия бүгүндө ушу көкпар турнириндеги фаворит 3 команданын бири. Казакстан, Кыргызстан катарындагы командалар. Мындай буюрса азыр тактикабыз көбүнчө чабуулчу аттарыбызды текшерип алалы деп чечтик. Биринчи таймда, экинчи таймда коргонууга басым жасап, жеңил ойногонго аракет кылабыз. Монголия командасы менен акыркы жолу 2017-жылы ушу Астана шаарында Экспо турниринде беттешкенбиз. Биз ийгилик биз тарапка жылмайып, ийри эсеп менен жеңишке жеткенбиз. Биринчи төрттүк ким болот ушунда? Коюлду ошол стартты четвёркада. Биринчи төрттүккө азыр Манас Ниязов, Жолдошбек Орозбаев, Кушчубай Илис уулу, анан Ильяз Исаков төртөө барат. Коргонуу менен чабуулдун балансы менен алып чыгалы деп чечтик да.
Өтө чабыл эмес экен да. Ооба өтө чабыл эмес, баланс менен барабыз. Кудай буйрса. Кандайсыздар? Жергиликтен келсиз демек, э? Кандай болот? Чыктыңыз ба азыр? Жок, биз азыр чыккан жатабыз. Сиз кой кандайсыз? Assalomu алейкум. Өтүп кетейин деп. Жа, мекеде эмес. Бизде Кыргызстан демек эки калыстар экен да ошондо, э, жергиликте, э? Кандай болот оюндару? Эми жаңы башталды, азыр көрүп атабыз. Чыга элексиңер азыр? Азыр чыгабыз. Кайсы оюнга чыгасыңар? Казакстан, Монголия. Кыргызстан, Монголия сизби өзүңүзбү? Урмат центральный. Я нейтральный карап деп кылган жокпу казактар өздөрүн койгон жокпу? Эми бу жерде калыстык да, бу жерде нейтральный дейбиз. Бизден Алла Тааланын алдында калыстык кылыш керекпиз да. Сен андай Калыстык кылабыз. ийгилик андай, кырмайлы бол. Сен макул беке ийгилик да сизге. Жерлик боюнча биздин улуттук курама команда азыр осмотрга келишти, биринчи карашат. Анан кийин Манас өзү биякта көк ат менен. Assalomu алейкум. Кандайсыз, братан, жакшысыздар? Ийгилик турасыз? Жакшы экен. Даярдыктарыбыз буюрса жакшы. Эки бою даярдандык. Жаңы өткөн күн келди. Буюрса ойнош керек эми. Настройубуз жакшы. Бул ынтымакта минген аргамак, ошо аргамак тууралуу кыскача айтып кетсеңиз. Ооба, бул ынтымакта минген Рокки аргамак. 9-майда минген муну. Буюрса экинчи оюну бул. Анан жер улакка кошулдуңуз, буга чейин ошо аламан улактарды чапканыңыздарды билебиз. Анан айырмасы эмнеде экен? Мына муляж бизди көргөндө бир аз ыңгайсыздыкты жаратып жатат. Муляж менен айырмачылык эмнеде деп ойлойсуз? Муляж бир аз мындай ыңгайсыз окшойт. Жагат. Кыргызстандан тренировка кылдык. Такымга да жакшы отурбай ушундай экен. Улак эме да. Улак бассаң да ыңгайлуу да. Икемге келет да алчы. Азыр эми көрөбүз, оюн талаасына буюрса чыгып баратабыз. Оюн талаасынан баарын бүгүн Көрсөтөбүз. өтсөбүз го. Электе өтсөбүз го баарын. Всё, рахмат, ийгилик. Негизи эле көк бөрү менен ушул жер улакта башында ошо оюн башталганын алдында осмотр деген болот. Командалардын ошол жабдыктарын, аттарды баарын текшеришти. Биз билгендей, эми ушул такага дагы, негизи атка дагы мындай булар өтө көп маанилүү бериптир, анткени ошо аттын дагы температурасын карайт экен булар. Ал осмотр кылгандан кийин буюрса беттешип бүттү азыркы Россия утту Кытайды 2-1, 3-1, эми 4-1 кетти даже. Жок. Эми болсо мынакей азыр оюн башталат. Монголия, Кыргызстан. Что-то из такого, да, там 1205 года. Что-то из этого, да. Бирок эми биякта деңгээли башка. Так что буюрса балдарга жеңиш. Эң башкысы жаракатсыз, эң башкы жаракат болсун. Анткени билебиз, жер улак негизи өтө жаракат. Nömerde Sağlıklı Aslan, 4. nömerde İshakov Niyaz, 5. nömerde Tölebekov Yerlan, 6. nömerde Anatayev Rıskenda, 7. nömerde Lisolu Taşkınbay, 8. nömerde Aydarхан Ulu Yersultan, 9. nömerde Cengizbekov Emirlan, 10. nömerde Niyazov Manas, 11. nömerde Rıskbekov Bayrambek, 12. nömerde komanda жетекшisi Hazarov Adilet komanda. Мынакей 21 секунда өттү. Эсеп 1-0 Манас Ниязов салып ийди. Биз негизи азыр көрмандар баралы дегенбиз, атмосфераны көрөлү. Бирок уже Манас салып ийди. Нормально баары. Бәке, ошол атая Кыргызстандан келдиңерби? Ооба, Кыргызстандан келдик. Канча киши, канча көрман? Жалпысынан бир 40 көрман келдик. Ошол ачылышта бир күн калганда келгенбиз. Ошондон бери 6-7-ден бери ушул жерде жүрөбүз. Үнүгүз калбай калдырбы? Үнүгүз калбай калдык, экирөк. Мурат буюрса ол жолу кайтып жегиш менен кайтабыз деген ниеттерибиз бар. Ийгилик. Сонун тенденция негизичи. Ошо казак кыргыз бир тууганчылыгы, өзбек кыргыз дегиле 2-0 окуптур. Ким киргизичи? Бая кандайсыз? Какта келдиңер деги ошо Кыргызстанга көрмөн кол. Мен өзүм Кытайдан келдим.
атайын Кытайдан ушул биздин көкбөрчүлөрдү колдоп, ушуларга кичине дем күч берели деп келдик. Өзүңүз көкбөрүн палатсыңар, убагында ушу Жалал Абаддагы көкбөргө түшүш керек командалар. Ооба, өзүм дагы көкбөрү сүйүүчүсүмүн. Убагында ушул Жалал Абаддык райондор аралыкта команда жетектеп, ошол жакта командага 2-3 жыл жетекчи болуп, команда менен чогуу жүргөнбүз. Кичине болсо дагы мындайча айтканда салымыбызды кошконбуз көкбөрүгө. Ошол эле биздин командадан азыр ушул көкбөрү боюнча улуттук курамда Арген Абдуллаев ошол биздин командадан келген. Рахмат. Өтө жөнөкөй, такыр эле мындай мүмкүнчүлүк берген жок моңголдорго. Салды. 5-чиси кеттиби? Кетти. 5-0. 7 мүнөт өттүр, 5 улак салышты. Негизи биздерде көйгөй бар болчу. Анткени улакка көнбөй, улактар ыңгайсыз, оор деп атат, бирок балдар үйрөнүп, оңой эле салып атат. Демек биз деген ошол алтынды күтсөк болчудай. Сейчас с Кыргызстана приехал Темдо, да? Да. Мы приехали из Кыргызстана в первый день. Ехали 20 часов автобусом, целая огромная делегация от ребят. Нас попросили взять барабаны. Почему не поддержать наших ребят? Атмосфера бомбическая просто. Офигенно. Я сам не ожидал, что так будет. Просто офигенно. Мы сами сейчас... Я был буквально полчаса назад очень уставший. Сегодня нормально не поспали. Но такой заряд идет, что мы просто готовы играть. Хоть целый день. Удачи Ребята, как атмосфера в целом этих игр? Шикарно. Я горд, то, что у нас большая прям поддержка. Это прям заметно. Көкбөрү — это просто легендарная игра. Я считаю, она должна войти, вот, знаете, такой мировой тренд какой-то, да? Я надеюсь, через эти игры они выйдут куда-то вдаль и уже увидят в мире эту игру и воспримут ее. Да, она брутальная, слишком иногда жестокая местами, но я считаю, такие игры должны быть в мире быть. Все же мы ходим на бокс, на UFC, но это не хуже. Вот, настоящая мужская игра. А нет такого, у меня это есть, то, что вот эту всю вижу атмосферу, организацию, понимание того, что это появилось в Кыргызстане, это наши игры. И вот это все набирает такую популярность. Ну, я это сразу вчера понял, потому что на открытии Кыргызстан делегация вышла первой, то есть как на Олимпийских играх. Хотя по алфавиту должны выходить. Но этим уже было все сказано. Я считаю, что то, что мы, ну, можно сказать, были, да, инициаторами, родоначальниками, я говорю, это, ну, для нас большой плюс. Но круто в том, что наши соседи эту эстафету принимают, и в следующий раз мы уже поедем в Узбекистан. Дальше так и будет постепенно переходить по традиции. Я считаю, уже масштабно, уже. Это прям заметно. Спасибо. Ага, Рахмат. Ayın benim günümdür, bir özünde görünüp Kıraçarığa bulan, ortasında çamınlıp Çoluk gökçalar sulan, can-cağında kamınlıp Ay gülmen az kabullan, gözbün eldin kaşında Mıramında gep aytat, gep aytkanda dep aytat Kağılayın kalayak. Biz üçün, kırgızlar üçün Жер улак болбой турушат да. Анткени ошол көкбөрү калтырбыз. Кайгазан багда мындай экшен көбүрөөк го аны билечи. Биякта түшүнүскөндө эме дагы аянда чийин дагы көп көрүнбөй калат экен. Анан салынган жокпу? Ал нерсени көрүш өтө оор экен да. Анан бир жер бар экен да, эгерде ошол улак хотя бы 1 сантиметр жанагы чийинге тийип калса, анда эсепке алынбайт экен да, демекчи. Ошол жагы бар экен. Болду ошол эле. Бирок мындай четко прям даана прям ортосуна тийгизиш кичине оорураак экен да. Негизи Монголия менен беттеш бул азыркы учурда ошол машыгуу катары болуп калды. Анткени баарын эле бир оюнчу салбай, бири-бирине пас берип, аттарды дагы жибитип, аттарды дагы мындай тренировка кылдырып, даярдап. Негизи эле бул беттештин баары эле ошол финалга даярдык деп ойлойм.
Анткени эгерде салгысы келсе, биздикилер салып салмак азыр бир 20-30 салмак, бирок көрдүңүздөр мына тактиканы чыгарып, оюнчуларды чыгарып, аттарды баарын чыгарып, акырындык менен ошол финалга даярданып биздикилер. Өмүрбек Эсен уулу Рокки Аргымага менен азыр чабуулда. Алдыда эч бир атандаш жок жана тегерек чийинге жакындап келди. Бул жерде эми ылдамдыкты азайтыш керек дагы. Жөн гана муляшты жерге таштап коюшу керек. Жана эсеп 4-0. Кайрадан Кыргызстан чабуулда Майрамбек Рыспеков Азия менен жана тегерек чейинге келди. Жана 5-чи салымды көрдүк. Азия аргымагы буга чейин ынтымакта дал ушул атты чапкан. Мынакей достор, биринчи беттеш аяктады. Монголия Кыргызстан эсеп 16-0 болду. Такыр берген жок, мүмкүнчүлүк эгерде матч Кыргызстан өткөндө бермек, балким 1-2 салым кылып койгулар деп, бирок өтө жоопкерчиликтүү мелдеш, ошондуктан такыр берген жок мүмкүнчүлүктү. Мынакей 16-ны салып койушту. Молодцы. Эми азыркы беттеш жөнүндө Өмүрбек. Так жаныбар. Азыркы беттеш Монголия менен. Монголия командасы biraz балдар. Аттар слаб экен. Балдар да жаңы чабаткан балдар экен. Улак энген, улак алып жүргөн бала жок экен да. Буюрса жакшы. Мындай чаба берсе. Жакшы ийгиликтер багындырат. Баракелде. Баары салып көрдү го дейм, атайын көрсүн деп. Баарыбыз катуу ылдамдыкта келип салып көрдүк. Жай ылдамдыкта келип салдык. Аттарды ойнотуп салып көрдүк. Сенки оюнда да текшеребиз. Келеме, Өмүрбек биздикинен чоңураак экен. аяндыбы? Биздикинен чоңураак, анан куму да аябай боор экен биздикинен. Аттарыбыз бат эле чачак болот да. Бир эки оюнда да аттарыбыз келет, болуш керек деп ойлотобуз. Кум аябай боор экен да. Жакшы. Баракелде. Достор, аттарды кое бериш керек болот. Өмүрбек ийгилик ан. Азыркы учурда биздин беттештен кийин мынакей Венгрия командасы, Түркия командасы ойнойт экен. Эми Түркияда ошо вандык кыргыздар экен көбүнчө, бирок Венгриянын командасы толук ошо венгрлердин турган команда экен. Эми буларды билебиз, ошо көчмөндөр да, Атилла, Гунны. Эми кызыктуу беттеш болот деп ойлойм, анткени деңгээли менин оюмча мындай плюс-минус бирдей да. Кичине көрүп кетиш керек, анткени кызыктуу болот. Бирок негизги ошол атаандаштар Казакстан менен Кыргызстан экени белгилеп калды. 16-0 ошол казактар жеңди, 16-0 кыргыздар жеңди. Эми буюрса алдыңкы беттештерде өтө кызыктуу, бүйүр кызыткан беттештер, оюндар болот деп ойлойм. Бирок биздин команда фаворит катары. Мына казактар өздөрү айтып атат мынакей. Кыргыздар күчтүүрөөк экен, аттар да күчтүүрөөк экен, балдар күчтүү экен, тактикасы да бар экен депчи. Демек биз фаворитпиз. Эми буюрса ушул көчмөндөр ойногондан биз 6 медаль менен кетебиз. Сиздер менен Спорт Хаб командасы болду. Буюрса биз менен калыңыздар, бизге кат калыңыздар, лайк, комментарий баскыла. Бизде ушул көчмөндөр оюндордон жакшы контенттер болот.